менен берип атат, жок, ихлассыз деп. Жок, сен өзүңдүкүн кара. Сен каяктан билесиң жүрөгүндөгү? Адам өзүнүн ниетин дайыма көзөмөлдөп туруш керек, контролдоп. Сүйлөп атканда, амал кылып атканда, жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгы барбы, жокпу? Амалдарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын амалдарына дал келсе кабыл болот, болбосо кабыл болбойт. Уламалар айтат, эки шарт дейт. Амалдын кабыл болуусуна эки шарт бар. Биринчиси, анын ниети туура болсун. Экинчиси, кылган амалдары, айткан сөздөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Алланын тарабынан алып келген шарияттын жолуна туура келсин, стандартына. Мисалы, аябай намаз окуганды карап атасыз, багымдат намазын 3 рекет окусаң, 2 эмес 3 кошуп, кабыл болбойт ал. Пайгамбарыбыз кандай кылса ошондой кылып, ушунун аты мужахада деп коет. Кандай кылса ошондой кылып, ушунун аты дин дейт. Кыямат күнү ар бир адам жеке-жеке сурак берет. Куллухум атихи йаумал кыямати фарда. Ар бир адам атаңыз менен барбайсыз Алланын алдына. Апаңыз менен дагы, агаңыз менен, досуңуз менен, балаңыз, аялыңыз менен барбайсыз. Жалгыз барасыз. Дүйнөгө жалгыз келдиңби? Жалгыз барасың. Амалың отчет бересиң. Дүйнөгө келгенде эч нерсе алып келген эмессиң, кеткенде эчтеке алып кетпейсиң. Бир гана иманга мээнет кылып алып кеттиңби же жокпу? Амалың оңдоп кеттиңби же жокпу? Мүнөзүңдү, жоопкерчилигиңди аткардыңбы же жокпу? Ошол. Болбосо кара, жылаңач келген жылаңач кетет, бүттү. Ушул жердеги жоопкерчилик, экөөнүн ортосундагы, келген менен кеткендин ортосундагы жоопкерчилик Алланын акысын бердиңби? Пайгамбарыбыздын акысын бердиңби? Бардык пайгамбарлардын акысы бар, сахабалардын акысы бар, Курандын акысы бар. Имамдардын акысы бар, улуулардын акысы бар. Ошон үчүн бирөөнүн аркасынан сүйлөгөндө итияттап сүйлөшкөн. Ар бир адамдын акысы бар. Дайыма айтабыз, адамдардын тирүүлөрдүн да, өлүктөрдүн да акысы бар. Акысы бар. Даже жандыктарга зулумдук кылганга биздин акыбыз жок. Кыямат күнү ушуга да сурак аласың. Эмне үчүн сен ушу жандыкка зулумдук кылдың деп. Пайгамбарыбыз айткан го, мынакей Бани Исраилде бир мышыкты байлап коюп бир аял. Ошого суу бербей, тамак бербей, дозокко түшкөн. Ошо мышыкка зулумдук кылган үчүн, адамга зулумдук кылсаңыз эмне, бейишке чыгасызбы? Жок, туугандар. Демек ушунчалык бул чосурак оор, ошон үчүн бирөөгө ар биринин акысын берейли. Пайгамбарыбыз айтат, ар бир жандык, ар бир жаныбар деп айтам мынакей. Боору бар жаныбарга райымдуулук кылган сооп аласың. Мен мышык болсун, ит болсун, кандай жаныбар болсун, боору барбы? Ошого суу бересиңби? Жамгырда калса үйүңө киргизесиңби? Коркуп калган болсо тартып курсаган тойгозосуңбу? Ошолорго райымдуулук кылганга Аллаху акбар сооп берип атса, адам затка райымдуулук кылган сооп канча болот экен, Туугандар, алхамдулилля. Ошон үчүн пайгамбарыбыз буйрук берген, күн сайын мээбизге коюп жашайлы. Ирхаму ман фил ард. Жер бетиндегилерге райымдуулук кылгыла деди. Эртең менен турганыңызда сиз атаңызга, апаңызга, үй бүлөңүзгө райымдуулук кылыңыз. Аял бала чакаңызга зулумдук кылбаңыз. Кошуналарга зулумдук кылбаңыз. Досторго, чогуу иштегендер, адамдарга зулумдук кылбаңыз. Райымдуулук кылыңыз. Аллаху акбар. Туугандар, мына бүгүн гыйбат көбөйдү. Гыйбат. Ушак. Бул кандай күнөө экенин, кандай чоң күнөө экенин сезбеген. Эмне үчүн? Ахирет жоопкерчилик жок, ошон үчүн сезбейт. Алымдар айтышат, мынакей зына кылган киши өзүн күнөөкөр сезет. Гыйбат кылган киши күнөөкөр сезбейт. Ошон үчүн гыйбаттын күнөөсү зынага караганда көбүрөөк, катуураак. Ал-гыйбату ашадду мина-зина. Пайгамбарыбыз айтып атат. Гыйбаттын күнөөсү зынадан да катуураак экен. Бул чоң зынада эмне деп атат? Зына болгон учурда иманы чыгып турат дейт. Бул аздык кылабы? Кудай сактасын, өлүм учурда келип калса, имансыз кетип калган коркунучу бар. Гыйбат андан да катуураак дейт. Эмне үчүн десе, мына кандай бир деңгээлде зына кылган адам өзүн күнөөкөр сезет. Нар жагында кичине бир иманы болсо.
Гыйбат кылган киши, ана мындай бул тигинде оңой эле болуп калды да гыйбатчы тигинде. Кээ бир алымдар айтат, бүгүн биз гыйбатты оптом кылып калдык дейт. Эмне? Оптом. Бир казак туган сизге бир нерсе кылып койсо, биз айтабыз, казактардын баары ушундай. Оптом гыйбат да мына. Бир өзбек нерсе болсо, өзбектин баары ушундай. Андай эмес да. Алымдар айтат эле, Меккеге барганда, эми бир африканецчи, кара тугандарыбыз. Бирөө түртүп койгон экен да. Келип нетир? Африкалыктардын бардыгы ушундай, адеби жок, мынандай экен. Охо, бир кишиникин сен бардык Африкага түшүтүп, оптом гыйбат кылып, кыямат күнү жооп бересиң. Андай өкүм чыгарма, сен акың жок. Жеке сен кимден зулумдук көрдүңбү? Ошого айт. Мындай эмес да, адилеттүү эмес да, бир кыргыз Америкага барып, Кудай сактасын, шым урдаса, кыргыздын баары уур эмес да, же уурубу? Оор тийеби, тийбейби? Мындай акылга салсаң мына карап туруп. Андай эмес да. Ошон үчүн кыямат күнү ар бир сөзгө жооп бересиң. Кээ бирдер ачуусу келип алып, 3 талак деп берип атпа, 10 та 100 талак, 1000 талак деп. Акыл жок аны. Үчөөсү го түштү, калганы мойнуна илинди. Кыямат күнү ар бирине жооп берет дейт. Ошон үчүн деп эле кыйкырып эле кичине акыл эсин топтоп, токточу, эмне болду деп, салмактап, Алланы ойлоп, ахиретти ойлоп, сөздү жыйнап сүйлөш керек. Ошто мен аша чабуум инша канча болуп кетти. Азыр дагы күнөөнү соопту да калганга, мына телефон деген бала чыкты. Бир арамды таркатса канча деген нерсеге кетти. Жакшылык иштетпей, жамандык иштетипчи. Туурабы? Кыямат күнү жалгыз эсеп китеп бар туган. Биз адамбыз, биз айван эмеспиз. Кыямат күнү Алла Таала айвандардын ортосунда адилеттүүлүктү тургузат. Бири-биринин акысын алып берет. Мүйүзү бар кой, мүйүзү жокту сүзгөн болсо, ошонун акысын алып берет экен. Болбосо акыл жок да, койлордо акыл жок да, сүзө берет да бири-бирин. Биз акылдуубузга бирибизди сүзбөй жашайлы. Ошолордун акысын алып берип аткандан кийин болсо акылы жок. Суракка алынбаш керек аларчы. Просто Алла Таала адилеттүүлүгүн көрсөтөт экен ошо кыямат күнү адамзаттын алдында. Аллаху акбар. Биз караңызчы биз кандай болочу. Ошон үчүн алхамдулилlah мусулман адам Аллага ишенген, ахиретке даярданган, пайгамбарыбызды жакшы көргөн, өзүнүн ниетин көзөмөлдөгөн, амалын оңдоп, мүнөзүн оңдогонго аракет кылган, башкаларга пайда жеткирүүнүн менен жашаган мусулман адам. Эгерде туура эмес нерсе болуп калса, зыяндуу нерсе болуп калса, анда аны туура адилеттүү таразасына салмактаган. Токточу, ойлонойн деп тур. Бир сөзгө айтканда, сени сөгүп койду, сен аны сөктүң, атасын кошо сөктүң, чоң атасын сөктүң. Бул эмне деген бул? Сени түртүп койсо, сен чаптың. Сени 1 сомун алдап койсо, токтоп тур деп, 10 сомун алдадың. Аллаху акбар, мындай болбойт. Өзү адилеттүүлүккө бирге бир ошого да уруксат бергени менен кечирип койгону, сабыр кылып кечиргени улуу иштерден деп айтат. Валиман сабара ва гафара фа инна далика мин азмил умур. Ким сабырдуулук кылып туруп кечирип койсо, бул өтө улуу иштердин деп. Улуу иштерди улуу пайгамбарлар кылган. Бул да ошол улуу пайгамбарлардын ишине кылып улуу соопко ээ болду деген сөз. Жөнөкөй нерсе эмес да. Ошон үчүн демек, кыямат күнү биздин алдыбызда унутулуп калбасын да. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала яумун азим, бул өтө улуу күн деп айткан да. Кичинекей күн эмес. Алымдар айтышат, кыямат күндөн улуу күн жок дейт. Кыямат күндөн. Улайка маб'утун ли-яумин азим ли-раббил аламин. Тилет булардан. Ала ядун. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ne der? Ne de öyle tal. Vardı mab'utun, kabırdan turup tirilip ara turgan Allah Ta'ala'nın aldığında gün var. Ulu gün içinde. Oşun için Kur'an'ın nuru, hadistin nuru, jürökke kaçan nasip bulup turgan, kaçan jürök taza olsa. Bir çakada eğer de jarımı zara
же жарымы кан, üstüne süt kuya veresin, taza olmaydı. Аны төгүш керек. Анан жүрөктөгү мына жакта ыплас, арам ойлорду бардыгын жок кылып чыгарыш керек. Ошон үчүн биринчи ла илаха келет, андан кийин иллаллах. Ла илаха дегенди чыгар мени. Эч кандай сыйган Аллахтын зат жок. Чыгар бул жактан. Жерге ишенген, күчкө ишенген, эмне ишен көрүнө турганбыз бардыгына ишенген чыгарды. Аллага ишеним жүрөккө отургузулар. Ошон үчүн иншалла жүрөктөрүбүздү тазалайлы, кыямат күнү таза жүрөк гана пайда берет. Бири-бирибизге көрө албастык кылып, жек көрүп, жамандык каалап жашабайлы. Бул жакшы жашоо эмес да. Таза жашоо пайгамбарыбызга берген. Таза жашагандай, алхамдулилlah, жакшы күмөн кыл буга. Буга пайда жеткириши, буга кишпейилдик кылышы, буга ыра көр, жеткенине алхамдулилlah азамат де. Осы азыр эгерде бул сөздү айтпасак, бири-бирибизди жакшылыкка чакырбасак, туган, шайтан бизди жаман кылат. Жаман кылат. Ушу менен калтырбайт. Дүнүйө менен кордойт, мансап менен кордойт, текеберлигиң менен кордойт, көрө албастыгың менен кордойт. Күнөөлөрүң менен бардыр. Ар бир күнөөчү кордукка чакырат. Ар бир күнөөдө Алла Таалам кордукту жазган. Ар бир күнөөдө. Өнүн салмагына жараша, кичинекей күнөө, чоң күнөө бар. Ар бир таатта Аллага баш ийүүдө пайгамбарыбыздын, Алланын өкүмүндө пайгамбардын ар бир сүннөтүндө иззат, бийиктик, жогору, рахат, бакыт, нур Алла субханаху ва таала жашырган ага. Ошон үчүн туугандар, иншалла келиңиздер. Алла субханаху ва тааланы эстеп, шүгүр кылып, кечирим сурап, жардам сурап жашайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн бекем бармайлы. Өзүбүз аныктайлы, издейли. Сода кылып атасыз, пайгамбар сүннөтү кандай? Алланын өкүмү кандай? Дыйканчылык кылып атасыз, садака берейин деп атасыз, белек берейин деп атасыз, жуунуп атасыз, мамиле кылайын деп атасыз. Бардыгын кылыңыз. Биринчи аныктайлычы, Алланын өкүмү кандай? Пайгамбарыбыздын сүннөтү кандай? Лау тарактум сунната набийикум ла далалтум. Эгерде пайгамбарыңардын сүннөтүн таштасаңар, сөзсүз адашасыңар. Ибн Масуд разыйаллаху анху. Ошон үчүн иншалла баарыбыз ниет кылайлы, мына пайгамбарыбыздын улуу хадистерине кулак салайлы. Жашоо менен өлүмдү Алла жараткан. Жашоону дагы Алла берет, угуп алыңыз. Жакшылап угуп алыңыз. Өлүмдү дагы Алла берет. Жашоо дагы жаралган, өлүм дагы жаралган. Жашоонун чечимин дагы Алла чыгарат, өлүмдүн чечимин дагы Алла чыгарат. Жашоонун да ээси, өлүмдүн дагы ээси, кожоюну Алла. Аллади халакал маут вал хаят. Алланын тааныгыла, ал жаратты өлүмдү жана жашоону. Лиябуллуакум. Өлүм менен жашоону жаратканы максаты эмне? Силерди сынаш үчүн. Айюкум ахсану амала. Силердин кимиңер эң чырайлуу амал кылат. Атак сулуулукту Алла берет. Куниктикти да Алла берет. Ден соолукту да, орууну дагы жараткан Алла субханаху ва таала берет мунун баардыгын. Бул жерде эмес, бизде Алла Таалам жакшы амал кылабы, жакшы сөз сүйлөйбү, жакшы ишти кылабы. Ушуга сыноо экен да. Ошон үчүн иншалла адам баласынын башында бир эле өлүм бар. Бир эле өлүм бар. Ал да чечилген. Анна илими Алланын алдында. Ким, качан, каерде өлөрүн алдан башка эч ким билбейт. Бирок бул акыйкат. Бул чындык бул. Мусулман адам алхамдулилlah Алла Таалам ушундай ишеним берген. Мусулман адам өлүмдөн коркпойт. Өлүмгө даярданат. Алланын өкүмүнө баш ийет. Алланын ыраазычылыгына. Жакшы адам үчүн өлүмдөн жакшыраак кабар жок ага. Жаман адам үчүн өлүмдөн коркунучтуу кабар жок. Билип алыңыз. Эгерде руханияты таза, нурлуу, жүрөгү таза, амалы дурус болсо, ага өлүмдөн да чырайлуу кабар жок дейт. Ага өлүм келди десе, Аллаху акбар. Ана даражадан, ана рахат. Так эле келмек.
50 жылдан кийинби, 100 жылдан кийинби, в любом случае келмек. Каякта болсун. Эгерде жаман адам болсо, бул Аллахтын жолунда өттүбү, ажылыктабы, умрадабы, илим алып атыппы, машалла. Аллахтын жолунда күрөшүп атыппы, газаттабы, кандай болбосун. А эгерде Кудай сактасын бул күнөөнүн үстүндө өлгөн болсо, чатак болот мына. Күнөөкөр адамга өлүмдөн коркунучтуу кабары жок. Страшный кабар адам. Ол ойлобосун жөнөкөй эле эмес деп. Аллахтын жолунда жан бергендерге алардын жаны чыкканы мындай деп айтат. Кумурска чаккандай дейт. Жайлоодо жүрүп чөп чапкандар жакшы өтөм, аз жаш балдар кумурска чаккандар билбей калды окшойт. Анан кээде отуруп аласың тиякты бизде чыз дей чөттүм, мынтип карасаң кумурска чаккан да. Ошончолук болот экен жан чыкканы. Ана жаман адамдын, күнөөкөр адамдын жаны чыккан билесизби? Тирүү эчкинин терисин сыйрагандай. Союбой туруп терисин сыйрсаң, эчкини союбой туруп, муздабай туруп терисин сыйры чыгандай. Бардык өлүм бирдей боло бербейт. Бардык жан чыгуу бирдей эмес. Ар бир адамга бирдей периште келбейт. Кандай жан, ошондой периште. Бул эрежени угуп алыңыз. Кандай жан, ошондой периште. Алла Тааланын тарабынан жан дүйнөңүздү сиз ойлодуңузбу, ойлободуңузбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген жашоосу, шарияты, өкүмдөрү, аманаты, дини, жол жобосу, насааты, эскертүүсү эмне ойлогон жоксуз сиз? Демек пайгамбарыбызга туура келбейби биздики? Ошого жараша периште дейт. Туугандар 500-600 жыл жашаган адамдар болгон. 1000 жыл жашаган адамдар болгон. Пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмдүн жашоосу 60 мен 70-тин ортосунда деген. 80-90га азыраак эле чыгат. 40-50-де деле азыраак эле өлөт. Ортосу 70. Жалпысынан алганда 60-70-тин ортосу ушул. Пайгамбарыбыз айтып койгон. Кимде канча өмүр калды Кудай билет. Бирок туган иншалла биз арам нерселерден тооба кылайлы. Аллахтын тыйган тооба кылайлы. Алла Тааланын буйруган аткарайлы. Болбосо кандай жан, ошондой периште. Эгерде рух, машал, руханият Куран менен нурланса, зикир менен нурланса, дуа менен нурланса, ибадат менен нурланса, таквалык менен нурланса, дават менен нурланса, жакшы мүнөз менен нурланса, Куран менен мүнөздөлсө, Курандын мүнөзү менен, Курандын нуру менен мүнөздөлүп нурланса, пайгамбардын сүннөтү менен нурланса, Аллаху акбар. Буга ошондой периште келет. Нурлуу периштелер келет. Райымдуу периштелер келет. Эми Куранга көңүл бурган жок, хадиске көңүл бурган жок. Өзүнүн ишенимин оңдогонго, амалын оңдогонго, мүнөзүн оңдогонго вообще көңүл бурган жок. Баары бир адалдан, арамдан алып кел. Буга зулумдук, илайбы, бакыра, өкүрө тартып ал. Токтоп тур сени. Токтоп тур азыр. Ошого жараша периште келет. Ташбоорбу? Ташбоорлукка жараша ташбоор периште келет. Жанын чыгарганга ташбоор периште келет. Ар бир күчтүүнүн үстүндө күчтүү бар. Ар бир билимдин үстүндө билимдүү бар. Чөнчү туугандар, иншалла келиңиздер, өзүбүзгө райым кылайлы. Алхамдулилlah, алхамдулилlah. Элге райым кылайлы. Адамдарга райым кылайлы, жакшылык кылайлы. Пайда жеткирели колубуздан келишинче, зыян кылбайлы. Ан Джабир ибн Абдулlah al-Ansari radıyallahu anhuma قال لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا. Jabir деген сахаба өткөн. Аты Jabir. Улуу сахабалардын бири. Дайым айтып калабыз го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты мага дүйнөдөн кайтаардан 3 күн мурда Jabir разияллаху айтат да. Jabir Аллага чырайлуу күмөн кыл, жакшы күмөн кыл. Аллага жакшы күмөн кылуу ибадат дейт. Аллага жаман күмөн кылбаш керек. Ооруп атам, Алла шифа береби, бербейби? Ишим оңунан чыкпай ата, чыгарабы, чыгарбайбы? Андай болбойт. Аллага жакшы күмөн. Аллага кандай күмөн кылсаңыз, ошондой мамиле кылат. Өзү айткан Алла субханаху ва таала хадиси кудусийде. Ана инда занни абди би.
men туралы кандай күмөн кылса, ошондой мамиле кылам дейт. Алла Тааланын кудуретине үмүт үзбөш керек. Вала тaqnatu min rahmatillah вала тайсак. Алла Тааланын рахматынан, Алланын райымынан эч качан үзбөш керек. Алла Таала күнөөнү кечирет деп, дуаны кабыл кылат деп, шифа берет, рызкы берет, ишимди оңунан чыгарат. Аллахым сактай. Аллахым кабырымды нурлай. Жараткан Алла Таала менен алхамдулилlah разы болуп бейишим берет деп. Жакшы күмөн. Жакшы күмөн кылуу эмне экен? Ибадат экен. Ошо Жабир разияллаху анхунун эсиме келип кетти да. Бул жерде айтат, Жабир разияллаху анхунун атасы Абдулла деген болгон. Бул да сахаба, бул да сахаба. Бул Ухудда шейит болгон. Ухуд газатында, Ухуд согушунда, Ухуд жихатында Мадина Мунаввара пайгамбарыбыздын шаарыны сыртында чекесиги бүгө эле көрсөңүздөр керек, мына ажы умрага барганда Ухуд деген чоң тоо бар. Мединада эң чоң тоо Ухуд тоосу. Ошол жанында болгондуктан ошо окуяны, ошол газатты Ухуд газаты деп аталып калган да. Ухуд тоосунун жанында болгон да. Ошондо шейит болгон. Мекке мушриктери келип, капырлар келип, ошолордун колунан шейит болгон. Айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага жолугуп калды дейт. Жабир айтат. Мага айтты, ey Жабир, мали арака мункасира. Эмне болду сага? Мен сени кыжалат көрүп атам го. Мункасиран, яни хазинан жобосу мындай настроениясы жок, жүрөгү сынган, капа, ушундай көрүп атам дейт, мункасиран. Культу я Расулаллах, мен айттым, о Аллахнын элчиси, устушхида аби яума Ухуд ва тарака иялан ва дайнан. Атам Ухуд газатында шейит болуп, үй бүлө бала чака таштап, карыз таштап кетти. То есть атам ушу бирөөдөн карыз алган экен, үй бүлө бала чакасы да жаш балдар эле. Ошол эле кезде карызы дагы бар эле, да? Карызы, ошо карызын төлөй албай калды. Эмганасат биринчи атасы өткөнүнөн кичине кайгы бар. Так, бала чакалар бардыгы кичинеги. Так, үчүнчүсүнөн да карыз дагы бар мойнунда. Ошого мына кыжалат көрүнгөн экен да. Кала. Айтат, пайгамбарыбыз айтты. Ала убашширук бима лакия Аллаху бихи абак. Мен сага куш кабар айтпайынбы? Алла Таала атаңа жолуккан нерсе менен. Ахиретте айтат да пайгамбарыбыз. Көңүлүн көтөрөйүн деп. Атам шейит болду, атам Ухуд согушунда ошо шейит болду деп кыжалат болбо, сен атаңдын даражасы тиякта башка. Алланын жолунда жан берди, Алланын жолунда жан берди. Ошонун куш кабарын сага айтайын, Алла Таала атаңа кандай жолукту дейт. Кала бала айтыңыз деди, я Расулаллах. Кала айтты. Ма калламаллаху ахадан катту илля мин вараил хижаб. Алла Субхана ва Таала бир дагы бенде менен сүйлөшкөн эмес, бирок хижабтын артында. Мындайча айтканда Алла Субхана ва Таала пайгамбарларга вахий келтирет, хижабтын артынан Алла Субхана ва Таала сүйлөйт. Дегени бул Алла Субхана ва Таала бул пайгамбар эмес да, бунун атасы. Ага вахий түшүрүп Алла Субхана ва Таала пайгамбарыбызга сөз айткандай. Ва ахя абак. Алла Субхана ва Таала атаңы тирилтти дейт. Факалламаху кифахан. Бет маңдай, бетме бет туруп сүйлөштү дейт. Кифахан деген ушунусу мана. Так, факала. Алла Субхана ва Таала айтты: "Я абди, о бендем" дептир. Сен атаңа айтып атат да. Таманна алейя у'тика. Мындайча, мен сага берейин. Каалаган арманыңды айт dedi. Каалаган каалооңду каала. Мен сага берейин dedi. Кала Жабир разияллаху атасы айтты Абдулла: "Я Рабб, тухини фа уqtal фика саниятан." Мени тирилтип тияка жиберчи бу дүйнөгө. Экинчи жолу шейит болуп келейин дагы бир жолу дейт. Дагы бир жолу менин ушу арманым ушу шейитке ушунчалык улуу даражаларды Алла Таалам көрсөтүп бергенинен тирилтип бияка жибер дейт. Экинчи жолу кайрадан шейит болуп келейин сенин жолуңа дейт. Мына менин арманым дейт. Аллаху акбар. Кала Раббу табарака ва таала. Алла Таала айтат: "Иннаху кад сабака минни аннахум илайна ла яржиун." Менден жазуу өткөн да. Не деген?
адамдар кайра кайтып барбайт деген. Болбосо сени кайтарат элем, ушуга мен чечим чыгарып койгонмун дейт. Бул жака келгенден кийин кайра баруу жок. Азыр биз бул жердебиз, тиякта эмеспиз. Тияк барганда биякта болбойбуз. Тияк баргандан кийин адам аттиң, арман бул жака кайра келип амал кылсам дейт, болбойт ага. Ошон үчүн Алла субханаху караңыз, мына жерде жок болбойт деп койгон жок. Не деди? Менден ушундай өкүм чыгып калган адамдар кайра кайтпайт деген. Кайтып бул дүйнөгө келбейт деген деп жооп берип койду. Алла Таала кандай райымы менен, боорукерлиги менен дагы сразу мындай чечкине жооп берген жок. Инни кадайтул хукма аннахум илейна ла юржау илейха ла яржиун. Мен ушундай өкүм чыгарганмын. Адамдар бул дүйнөгө кайра кайтып барышпайт. Болсам арманым не? Мени жиберген бул жака кайра тирилтип. Дагы бир Алланын жолунда өлтүрүп шейит болуп келейин деп атат. Qala wa anzalat hadhihi al-aya. Peygamber aytат, мына ушул аят түштү. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Алланын жолунда өлтүрүлгөндөрдү силер өлүктөр деп айтпагыла деген аят түштү да. Алла буйрук берди. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Силердин күмөнүңөр, кыялыңар Алланын жолунда жан бергендерди өлүктөр деп ойлобосун. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Алар тирүүлөр, Робусунун алдында ырыскыланып турушат дейт. Эмне болуп турушат дейт? Ырыскыланып турушат. Бакара сүрөсүндө айтат: "Ва ла тaqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata." Алланын жолунда жан бергендерди силер өлүктөр деп айтпагыла деп, ачык айтканда, ла тaqulu айтпагыла деп. Ва ла tahsaban андай күмөн кылбагыла деп. Не бал ахя, алар тирүүлөр. Силер өлүктөр деп айтпагыла, алар тирүүлөр. Валакин ла таш'урун. Бирок силер аны сезбейсиңер, акылыңар жетпейт ага дейт. Ла таш'урун. Шуур жок силерден. Билбейсиңер силер аны экенин. Кандай тирүү экенин билбейсиңер дейт. Эгерде ниети туура болгон болсо, Аллаху акбар, Алланын жолунда жан берген улуу мартабалуу амал. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга айтып атканы, сен атаңдын Алланын алдында болгон даражасы, Аллага болгон жакындыгын кушкабарын айтайынбы деген сөз да. Алла Таала жок деп атпадыбы? Бунун атасынын аты Абдулла эле. Чоң атасына Амр, чоң атасы Харам деген эле. Эми угуп алыңыз кандай эле бул. Мындай дейт, бул киши көп карыз таштап кеткен экен да. Убагында алган бала чакасына тияк болуп, эми ошону төлөй албай калган да. Ага кезек келбей калды, шейит болуп дүйнөдөн кетти да. Бирок бере турган ниети бар эле, бирок мүмкүнчүлүк болбоду да. Анан эмне болду? Ошол карыздарлар келип, карыздарды сураштыр будан. Жабир разияллаху анхудан. Ошолордун бирөөсү бир жөөт бар экен. Факалламахум Жабир. Жабир ал менен сүйлөшүп туруп, кичине убакыт бере туруң, аз азайтып туруң десе, жок, болбой деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ортого салыптыр. Ошонсо дагы кабыл кылбай коюптур да. Андан кийин не дейт? Ва кана тарикату Абдулла ибн Амр хаита мин нахил. Бир курма бак таштап кеткен экен. Атасы Абдуллачы. Курма бак таштап кеткен дейт. Ва махсулуху халил. Аныкы ошо курмадан түшкөн не деп коет эле биздеги? Малы, мүлкү. Ошо түшүмү, түшүмү. Курмадан түшкөн түшүмүчү аз да. Айтат, ла яфи бидайни. Карызды аткарып битере албайт ал. Бере албайт. Болсо канча жылдагы түшүмдү бириктирсең дагы карызды бере албай турган. Карызы көп экен да. Карызын бере албайт дейт, карызын бере албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну көргөндөн кийин ушу маселени Жабирге айткан экен. Санниф тамрак аснафан. Курмасын ошо алып, бир аз жашылла бактарды алгандан кийин сен мунун сортуна карап туруп бөлгүн деген экен. Макулбу? Ажва деп коет. Мисалы көрүп жүрөсүз, угуп жүрөсүз. Ажва деген курма бар. Буну өзүнчө кыл деген экен. Исқа ибн Зайд деп коет экен. Буну өзүнчө кыл деген экен. Андан өзүнчө баарына кылгандан кийин мага бир киши жиберип кой, мен кабар берип койду. Фарсил илая депчи. Жабир разияллаху ошондой кылып пайгамбарыбызга кабар бергенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип туруп үймөк үйүп койгон да.
Wa masha hawlan bayadır musannafa bölüp koygan üymöklerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tegeren etti. Tegeren turup wa da Allah Teala dua kılat Allah Teala'ga. Summa jalasa ala ahadihima şu bir üymöke oturat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Wa amarahum bil kayl wal istifa ana aytar. Apkel tarazan apkel dedi. Mazık o. Kimge qarız bolsa qarızlarını tartıp beriş керек de. Al kel degende. Faal bar alып келгенден кейін барды kimge qarız dedi atası. Sana qancha qarız? Uşuncha qarız. Sana qancha qarız? Uşuncha qarız. Bergen. Alıp ket. Alıp ket. Bari üymökten tartıp bere Tartıp bere Bardı kimge qarız bolsa bardığını bitiret de. Bardığı bütüp Cabir razıyallahu anh aytadi: "Wa baqiya tamri ka'annahu lam yanqus minhu shay'a." Мындай қараса, Пайғамбарымыз отырған үймөктө еш нерсе азайбагандай дейт да. Барды қарысы бүткөндөн кийин дагы. Бир риwayatта келет: "Кa'аннаху лам юмас." Мына ушу үймөккө кол тийгизгендей дагы эмес дейт. Мынаны караңыз. Бардыгын берип бүтүп, да ошончо калып калды дейт да мына. Анан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты Жабирге: "Ахбир бизалика ибн Хаттаб." Мына ушу болгону Umar'a aytıp koy dedi var. Qanday mesele oldu? Peygamberimizin bir mucizasıçı. Bir rivayette Abu Bakr ve Umar. Abu Bakr men Umar'a ayt dediler. Hani ekonu aytkandan keyin faqala al eko aytdı. Qad alimna is-sana Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sana. Peygamberimizin kılganını biz bildik deydi. Qaysele? Dua vel julus. Dua kıldı, üymöktörde tegerenip turupçu. Jana Peygamberimiz oturdu. Muna uşu nerse Allahu akbar. Allah subhanahu wa taala bereke verip Cabir razıyallahu bardığının qarızından qutulup, jana qanday qalsa oşonday ele oyup qaldı deydi. Ana Umar razıyallahu aytdı: "Qad alimna annaka Rasulullah." Haqiqatda biz işenemiz, bilemiz. Siz Allah Taala'nın elçisisiz dedi. Evet? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bul degene tuğanlar Allah Taala Cabir razıyallahu anh'ın qarızın Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in berekesinden bardığın Allah Taala'm çeşip berip koydu. Amına jerdegi ötkön söz boyunca Allah Taala al menen tüzdөн tüz süйлөштү деп atpayбы? Bul dünyada emes, barzakta. Barzak degen bu dünyadan ötkönкү dünyөнү barzak alamı деп koyot. Andan kийин ana kıyamat alamı. Kıyamat menen bu dünyөнүн ортосунда parda var. Oşol parda barzak degen özü pardаны bildiret, oşo dünyөнү. Adam atadan tartıp бүгүnkө чейин kança göz jumulganдар bolsa bardыгы barzak alamında. Kayakta gene? Kıyamatda emes. Bul alam talqalangandan keyin anan çeçim çıgıp diyak esep kitep pul sırat bardыгы bolgandan keyin anan kıyamat yaktana. Beiş tozoğuçu. Az ayakta emes. Anday bolsa kede suroo bolup kalat. Ana ne bul beiişte dedi, bunu dozokta gördük dedi, bunday dedi. Barzakta dagı şu jakşı adamlarga beiişte murda berile turgan sыйлар var. Beiiştin sыйлары. Dozokka bara turganlarga barzakta dozokka түшөрдө murda ele barzakta dozokta berile turgan azaptardын кичине үлгүлөрү var. Ошон үчүн айтылды. An Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acaba Rabbuna min raculin gaza fi sabilillah fanhazama yani ashaba fa'alima ma alayh faraja hatta uhriqa damu فيقول الله تعالى للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي حتى أحرق دمه. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh aytadi, bu Abu Davud şerifte gelet. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbimiz acib razı oldu dedi. Kimge? Ушундай кишиге казат кылган Алланын жолунда кийин шериктери бардыгы жеңилип качканда бул качкан эмес. Бул билди фаалима маали карап туруп. Фаража хата ухрика дамуху бул кан берип анан кайтты да. Мындайча айтканда шейит болду деген сөз. Алла Таала периштелерге айтат экен: "Карагылачы менин бендемди. Кызыгып кайтты мен алдымдагы нерсеге кызыгып. Жана мен алдымдагы нерседен коркуп, мындайча айтканда бейиштен үмүт кылып, дозоктон коркуп, те каны төгүлгөнгө чейин." Деп периштелерге Алла субханаху ва таала карагыла, мына мен бендемди карагыла деп Алла Таала ошо бендемени сыймыктанат экен. Сыймыктанат экен Алла субханаху ва таала. Булардын бардыгы алып келип аткан туугандар, бул киши
эч ким калган эмес эле. Барды качып бар же болсо жок болуп неме болгон эле. Бул болсо ошо кафырлардан алхамдулилlah кармай, качпай, жалгыз туруп, мындайча айтканда аягына чейин. Болбосо важып эмес эле. Өз жалгыз калгандан кийин качса деле болмок эле. Себептен уруксат бар эле. Качып келип күчтөнүп, кайра кол салгангачы. Бирок болсо бул жок деди. Аягына чейин чыгам деди. Мына ушу менен Алла Таала сыймыктанат экен. Ушу менен Алла Таала сыймыктанат экен. عن الإرباس ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يختسم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, şehitler menen töşöktö dünyadan töşöktö can bergenler bular Allah Taala'nın aldığında talaşışat eken. Gazat maydanında Allah'ın yolunda can bergenler menen kayakta жаткандар töşöktö can bergenler. Fillezina yutawaffawna minat ta'un kimler boyunca talaşışat. Ta'undan göz jumganдар boyunca. Ta'un degeni epidemiya. Pandemiya oldu. Жалпы кыйроодо мындай айтканда бул эпидемия да болду. Пандемия деген сөз бар, атак биздеги мындай ваба деп коет, муну жалпы ушул күнгө чейин айтылып келген эпидемия деп келген. Ушундай абадан ушундай оору кетет, тияк бияктардан чекеден кырылып берет да. Мындай биздеги корона пандемия эмес, буга чейин толтура болгон бул. Сахабалардын ордунан ага чейин канча болгон. Ушу пайгамбарыбыз айтканда, ким тоунда эпидемияда өлсө шейит деген да. Не дегени? Ким ошо эпидемия тоунда өзү сабыр кылып, бирок ал оору менен өлгөн жок. Ошо сабыр кылып чыкпай туруп, башка оору менен өлсө деле ошол оору үчүн сабыр кылгандыгына шейит деген да. Түшүндүңбү? Ал жерде иншалла ушундай ваба эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир жерде эпидемия козголсо, ошол жерге барбагыла дейт. Ал жердегилер чыкпасын дейт. Ошон үчүн билесиздер аны. Эч жака бири-бирине бардыртпай, айыл бастыртпай. Адам баласы экенбиз да, бирок унутуп калдык. Аябай көп сабак алдык эле. Аттең ошо сабактар бүгүн эстесек. Бала чакабыз менен отуруп, жакшы сүйлөп, туугандар тияк бияк неме кылып, дүйнөнүн аркасынан келече кууп жүрө бербей, үйдө нормальный намаз окуп, зикир тоба кылып, нормальный эле болуп калдык эле. Канча сабак алып, өзүбүзгө канча өлүм, канча оору, өзүбүз деле канча арабызда ооругандар жакшы болуп, тоба кылдым, всё, намаз каза болбойт, жизнь эч кимди алдабайм деп. Кайра башталдык ой. Батыр-бутур адам экен да, унчак экен да. Кайра кутура баштады. Ошо акча тапса бири-бирин кордоп, бири-бирине заказ берип, бири-бирин дагы аргандай, астагфирулла, ошо болсун. Эмне болду? Булар ушу талашып атышат да. Мына тоунда көз жумгандар тууралуу. Фаякулу шухада шейиттер айтат экен. Мына тоунда ошо эпидемияда өлгөндөрдүчү, ихвануна кутилу кама кутилна. Бул биздин бир туугандарыбыз. Булар өлтүрүлдү, биз өлтүрүлгөндөй эле, булар да өлтүрүлдү дейт. Биз өлтүрүлгөндө эмне? Көбүнчө тоун айтат да, бул жиндерден неме күчөйт дейт. Биз адамдардын колунан өлсөк, булар жиндердин колунан өлдү дейт. Жин көзгө көрүнбөгөн, эпидемияны күчөткөн дейт. Кээ бир риваяттарда мындай да келет да. Кандай болгон чакта дагы Алла субханаху ва тааlanын алдында кээ бири шейит болуп кетти. Кээ бирлер төшөктө өлүп кетти. Кээ бирлер болсо тоун, эпидемияда өлдү. Ар кандай да? Эми ал жакта талаш болуп атат да. Не деп атышат? Шейиттер айтып атат, булар бизге кошулуш керек деп атат. Төшөктө өлгөндөр айтып атат, жок. Булар кандай болду деп атат. Экөө талаш. Не деп атышат булар? Ихвануна кутилу кама кутилна. Шейиттер айтып атат, биз өлтүрүлгөндөй, Аллахтын жолунда жан бергендей. Булар дагы өлтүрүлдү, жан берди го деди. Ва якул ал мутаваффауна аля фурушихим. Төшөктө жан бергендер айтат экен, ихвануна мату кама митна. Бул биздин бир туугандарыбыз, биз кандай өлсөк, булар деле ошо төшөктө өлдү го дейт экен. Түшүндүңбү? Фа якулу раббуна, Алла субханаху ва таала айтат экен. Мына талашып атышат да. Ундуру иля жирахи. Fa in ashbaha jirahuhum jirahal maqtulin. Карагылачы жаракаттарын дейт экен. Эгерде булардын жаракаттары Аллахтын жолунда өлтүрүлгөн адамдардын жаракаттарына окшосо,
fa innahu minhum, анда ошолордон болот дейткен. Ва маахум, ошолор менен бирге болот. Fa iza jirahum qad qarasa, fa iza jirahuhum qad ashbahat jirahahum. Qarasa, ошо тоун эпидемияда өлгөндөрдүн жаракаттары, оорулары окшоптур Алла Тааланын жолунда жан бергендерге. Демек, ошолор кошулат деген сөз да. Аллаху акбар. Тугандар, бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атканы, бул үммөттүн шейиттери көбүрөөк болсун, кыямат күнү даражалары көп болсун деп атат да. Ошон үчүн Алланын жолунда жан берген, газапта, кафирлардын колунан өлтүрүлгөн ошол эле шейит эмес, албетте ал эң мыкты шейит. Бирок азыркындай жан бергендер дагы, мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтып атат, шейит бешөө дейт. Эпидемияда жан берген, ич оорудан, суга чөгүп кеткенден, бир нерсе кулап түшүп басып калган. Макулбу? Жана шахид фи сабилилlah, шейиттин өзү. Мыналардан бир хадисте ушу бешөөнү айтканда, al-mat'un, mabtun, wal-ghaриq, wa sahibul hadm, wa shahid fi sabilillah депчи. Mat'un деген ушул эпидемияда өлгөн. Man mata fi ta'un деген ушул эпидемиясында. Бул да шейит. Так, mabtun аса man mata bi barad batnihi, ич оорудан өлгөн. Мейли ал ич рагы болобу, ич өтүүсү болобу, боор бөйрөгү болобу, ашказан иштен ушу өлгөн шейит да. Некене? Шейит. Тиякта Алла субханаху ва таала шейиттин сообун берет. Так, андан кийин мына азыркы калгандары карите суга чөккөн, теги кулап түшкөн, же болбосо басып калган, мыналардын бардыгында. Шейиттер тугандар үчкө бөлүнөт дейт. Жалпысынанчы. Шахид фи дуния ва ахира, кээ шейит дүйнөдө дагы, ахиретте да шейит да. Бул кандай деген сөз? Машалла, Алла Тааланын жолунда берген, бул дүйнөдө дагы нак газаптан жан бергендер, дүйнөдө да ахиретте шейиттер ушулар, буларды гусул кылынбайт. Не кылынбайт? Гусул кылынбайт асында. Кепин дебейт буларды. Не болот эне? Кепин дебейт. Эгерде мына оорпор, кийим-пийимдер, курал-пуралдар болсо аларды алып коет. Жеңилирээк ошол ойдон эле жаназасын окутуп коюп коет. Бизде Ханафи мазхабта шейиттерге жаназа окулат. Башка мазхабтарда шейиттер жаназа окубайт. Алар айтат, күнөөсү жок болсо жаназаны эмне окуйсуң дейт. Күнөөсү кечирилсин деп, ошон үчүн жаназа окулунат да. Биринчи тамчы канынан эле бунун бардык күнөөсү кечирилген болсо, эмнени окуйсуң дейт. Ошол сый урмат менен алып барып окуп алат. Биз айтабыз, туура айтасыңар, Ханафилер айтат. Күнөөсү жок бунун. Биринчи каны менен бардык күнөөлөр кечирилди. Бирок буга жаназа окуп койсок даражасы көтөрүлөт да, окуй берели дейт. Чындасаңар? Бул чыныгы шейиттер. Андай шейит кандай? Дүйнөдө дарыланып пайдаланбаган, дини дагы, дүйнөви дагы. Дини дегени, мисалы, бир адам ошо жаракаттапты Алланын жолунда, бирок осият айтып калды балдарына. Эй балам, тигини кыл, мынаны кыл деп. Бирок уже бул баягы Алланын алдындагы баягы шейит болбойт бул. Ахиретте шейит, бирок дүйнөдө ал шейит эмес. Чындасаңарбы? Кыскасы ушундай шахадат кафирлардын колдорунан жоосу ушул майданы газапта өлүп атат. Эч кандай дин дагы осиятын айткан жок, дүйнөдөн дагы дарыланган жок. Укол-пукол, тияк алып бар, ана бул жакта, анан кийин өлдү. Жок. Мына дүйнөдө дагы ахиретте да шейит деген ушул. Эми кээ бири мындай болот. Дүйнөдө шейит, ахиретте шейит эмес. Ал кандай? Жүрөгүндө ниет өлгөн. Эл батыр десин. Дүйнөдө бирок биз билбейбиз да аны. Эмне экенин. Ага шейиттин мамилесин кылабыз, бирок ахиретте ал шейит эмес. Себеп дегенде, бул Алла үчүн жан берген жок. Алланын дини үчүн жан берген жок дейт. Үчүнчүсү болсочу, үчүнчүсү. Ахиретте шейит, бирок дүйнөдө шейит эмес. Алар кайсылар мыналар? Азыр айтып берем да кайсылар экен. Төрөттөн өлгөндөр.
Demek bularga gusул kılınat, kepin berilet. Makulu, janaza okulunat. Bu dünyanın hükümünde, şehitin hükümünde emes de, ahiretin hükümü şehitin hükümünde. Şehitin daracasını, şehitin soğuklarını alat. Makulu, uzun toğdan kulap düştü. Ataylap sekirgen yok. Şu çalınıp kulap düştü da. Ataylap sekirse öldü anda. Özünü özünü öldürgende yok hatta. Anda emes de anda. Oşun için meselelerde ayıp vereyim işte. Karanlar. Orudan ölgöndör, nifasta ölgöndör, mına törötte ölgöndör depçi. Kim özünün baylığın saktaş üçün karmaşıp öldürülse bu da şehit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hadis var. Man kutila duna malihi fahuva şehid. Kim özünün malı üçün baylığınız var. Oşoğa karakçılar kol salıp atat. Siz berбей atasız. Berбесеңiz siz de öldürüp ketти. Mına şehit. Diler onu özünükün alat aldı zoğun. Bırak mına şehit. Ve dinihi. Kim özünün dinin korgop atıp can berse. Bunlar da var. Bala çakasın korgop atıp can berse. Özünün kanın korgop atıp can berse. Mal mülkün korgop atıp can berse. Zulümdükten can berse. Joğunsa bir bunu at bu tövbe jığıp olsa bir tep gidip ölüp kalat ko. Bular da şehit deptir bunaki. Жол болса мына чаян, жылан чагып өлүп калды. Бул дагы шейит дептир. Алланын жолуна чыккан. Алланын жолуна чыккан. Кайсы? Машалла мейли. Алланын жолуна кандай болбосун, газатка чыктыбы, даватка чыктыбы, ажылыкка чыктыбы, умрага чыктыбы. Ошондой бирок төшөктөн өттү. Бул да шейит. Алланын жолунда илимге чыккан, эстен. Илим алганга чыкты, Куран жаттаганга чыкты. Бирок ооруп калды же болсо же оорубастан кандай болбосун, дүйнөдөн көз жумуп кетти. Бул эмне? Шейит бул. Mınaki al-murabit mekendi korgop turup ötüp ketdi. Şehit. Şehit tuğanlar. Çırkışlar çitep ketdi. Şunday bolup kalat ko. Ayı jep ketdi deyt. Ya ilbirç çitep ketdi deyt. Yoksa karşıkırlar. Ondaylar da bolup kalat. Ушуга чейин дагы айтыптыр. Эгерде деңиз сапарына чыгып, деңизде толкун болуп, көңүл айланып өтүп кетсе, бул да шейит дептир. Караңыз. Анан ким чыныгы Алланын алдында шейиттикти талап кылып, ниети чын эле, бирок жөн эле өлдү, бул деле шейит дептир. Аллаху акбар. Ким мынаке таун эпидемияда сабыр кылса, "Ваман сабара фи таун фамата би гайрихи", бирок ал оору менен өлгөн жок, башка эле оору менен өлүп калды, шейит болду деле. Al-mutaraddi min ra'si cebel bi gayri qasd. Toğunun başından kulap düşkön. Ataylap özümüz. Bunda şehit deptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gebir hadislerde zayıf hadis kelse dağı biroq ушундай şehitliklerden darajalarından gelet. Peygamberimizin üy bölesini жақсы görüp ötse şehit deptir. Endi ne? Peygamberimizin üy bölesini. Biz her bir namazda Peygamberimizin üy bölesine salam salavat aytadabız go. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad, Ali Muhammad Peygamberimizin üy bölesini. Jene köy nerse emes da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üy bölesini жақсы көрүү imandan. Nekene? İmandan. Peygamberimizin üy bölesini jep көрүү munafıktık. Kapırlık bu. Zalim padişahın aldığında hakikat sözde söylegen şehitlik. İlim menen alek bolup dünyadan göz yumgan şehitlik. Darat alıp göz yumgan şehitlik. Bir hadiste gelet ko. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytap ko. Kim darat alıp, darat aldı, tündesi uktap jattı. Makul. Eğer göz yumup ketse şehit. Kapısından ölgöndör dağı, sıyqırlan ölgöndör, uğdan ölgöndör. Biri uğ verip koydu, biri sıyqırlap koydu. Şehit deptir maşallah. Çankağandan, su yok jerde turup kalır, su yok jerde turup kalır. Kede akıldan ketip kalat, majnun bolup kalat, jindi bolup kalat. Al dağı, vel maktul zulman deyt mınake. Azan aytıp жүргөн, soğuptu ümit kılıp. Azan aytıp жүргөн, ne kılıp жүрgön? Soğuptu ümit kılıp. Dünyada kaçıp, o da şehit deptir. Allahu akbar. Göre olmasının gözü tiyip ölgön bolsa, bu da şehit deptir. Kim Haşar suresinin ahirini okup, oşo günü göz yumsa, al da şehit deptir. Huvallahu'llezî la ilahe illa huvel hayy. Yok. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qanday ele? Huvallahu'llezî la ilahe illa hu alimul gaybi ve şehâde
ушунун акырына чейин окуган булар шейиттер. لا يستوي أصحاب النار. Жок, Аллаху лазиден бери тартып. Андан кийин зуха намазын, чаш намазына бекем окуп жүргөн адам өлсө бул дагы, орозого дайым бекем болуп жүргөн бул дагы дейт. Эмне үчүн машаалла шухадаларды карасак, шейиттикке кире турган эмелер көп экен да. Буну пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө өзгөчө Алла таала ушундай берген да даражаны. Шейиттиктердин даражалары бийик болот дагы, шейиттиктин түрлөрүн берген койдун баардыгы. Караңыз. Дамыл суроуда. Кийин азыр мына Аллах субхана кичине мына. Сабак болуп атканда суроо берилбейт. Анан көрө сразу ручка кагазын алып жазып койгула. Анан кийин бере бересиң, любойуна жооп беребиз. Билсек, билбесек жооп таап беребиз. Так, Аллахумма салли ала Мухаммад. Ошончо уламалар айткан экен да. Таун иннама хува мин вахси а'даина минал джин. Ва эпидемияны айтты эле го. Биздин жин душмандарыбыздан булар. Бая булар талашып атканы, булар деле өлтүрүлдү, биз деле өлтүрүлдүк деп атпайбы? Булар биздин даражабызда болуш керек деп атат да. Алланын жолунда газапта жан бергендер эпидемияда өлгөндөргө айтып атат, булар биздин бир тууганыбыз, биз өлтүрсөк булар деле өлтүрүлдү деп. Биз инсандардын колунан өлтүрсөк булар жиндердин колунан өлдү деп атпайбы? Ошолордун аракетинен деген сөз да. Сахабалардын доорунда ушундай да болгон, жиндерди өлтүрүп кеткен ошолор болгон. Бирок ушулардын баягы аракетинен деген. Ошо алымдар мындай деп айткан экен кара. Хадистерде. Qala ulama arada sallallahu aleyhi ve sellem an yahsula li ummati arfa anwa'i ash-shahada wa huwa al-qatl fi sabilillah bi aydi a'da'ihim imma min al-ins wa imma min al-jinn. Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetine şehitliktin türlörünün en jogorku türü algaysa Allah'ın yolunda öldürülü düşmanlarının kolundan meyli insanlardan olsun cinlerden olsun diye. Düşmanlar insanlardan da olur, cinlerden de olur. Şunun için Peygamberler azık ayet atkanlardan bardығы şehitin türlörü, bırak şehitliktin en jogorku türü Allah Taala'nın yolunda. Bu epidemiya var go tuğanda. Müslümanlarga rayımdуулuk, kafirlarga azap. Şunu bilip alыңыз. Bardığına birden emes de Allah Taala'dan gelgen bali makul bu. Жақшы адамға, жаман адамға келді. Жаман адамға азап, жақшы адамға рахмат болчу. Мына жерде хадистерде уну кет. Бани Исраилга Алла субханаху ва таала тоонду жиберген. Не деп? Фа иннаху арсала тоонду жиберген алейхим ридзан ва азабан. Азап катары аларгачы. Азап катары. Алла Таала бу азабын ябасухуллах ала ма яша кимге каласа жиберет ал. Бани Исраилга башкаларга дагы. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Bro imandууларга, момундарга, мусулмандарга бул тоун эпидемия орусун райымдуулук кылды дейт. Ат-таун шахадатун ли уммати ва рахматун лахум ва ридсун алал кафирин. Пайгамбарыбыз айткан, бул эпидемия тоун мен үммөтүмө шейиттик деген, жана аларга райымдуулук деген, кафирларга азап деген. Бир эле бул. Тугандар, Алла Таала мусулман адамга бу дүйнөдө оору берет. Ahiretте азаптабаш үчүн. Allah. Taşta inşallah gedikçe orup kala turgan bolsa adam ökürüp, bakırıp, kıykırıp, ümitsiz bolboş gerek. Oorunu surabaş gerek. Oru gelip kalsa Allah subhanahu wa ta'alaga Allah subhanahu wa ta'ala uşunusuna da şükür deyiş gerek. Biz bilbeybiz anın arkasında kança degen jakşılık, kança danışmanlık tur. İmran ibn Husayn radıyallahu anhu, ata İmran ibn Husayn radıyallahu anhu bu sahaba bu көп oru itele da. Көп oru itele. Oru hadisleri көбүнчө ушудан айтылат. Oru hadisleri. Бул оорuganda периштелер зияратка келет экен. Кимдер келет экен? Периштелер келет экен. Салам айтат экен. Алланын саламын жеткирет экен. Күндөрдүн биринде ден соолук жакшы болуп адамдар сураган экен. Кандай десе, жакшы го, бирок периштелер келбей калды деген экен. Ne деген экен? Периштелер келбей калды. Келип турган ошо мурдагы амал жакшы эле дегендей болот да. Периштелер. Оорулуу адамды акысы бар. Ооруп калса, зиярат кылган биздин мойнубузда акысы. Өзгөчө туугандар болсо,
Ошон үчүн биринчиден ооруп калган болсо бир кабар жеткирип коюш керек. Ооруп жата бербей, паланча ооруп калды деп, тиги дуа кылат, келет зияратка, көнүңүн көтөрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте ачык айткан, мусулманга болгон 5 акысы бар. Ошону сиз аткарышыңыз керек. Аткарышыңыз керек. Салам берсе, саламга жооп бериңиз. Мойнуңуздагы милдет аткарышыңыз керек. Болбосо күнөөкөр болосуз. Чакырдыбы? Чайга чакырды, нанос жегенге чакырды, кабыл алыңыз. Арамга чакырсага барбайсыз. Жөнөкөй чакырганы кабыл алышыңыз керек. Чүчкүрүп алхамдулилlah десе, ярхамукалла деген анын акысын беришиңиз керек. 3 болду? 4-үнчүсү, ооруп калса зиярат кылышыңыз керек. Акысы. 5-инчиси, өлүп калса жаназасына туруш керек. Мусулмандын акысы болот буга. Бир мусулман өлдү, акысы. Барайлы дагы анын жаназасын окуп, көмүп келейли бар. Акысы. Ошого бул акысын аткарганыңыз үчүн сизге бекер эмес. Ошого сизге Алла субханаху ва таала даража соопторду койгон. Бул бекер эмес, бекер кылдырбайт Алла таала. Карап ошо эмнени айтмакчымын. Мушкатта келет, хадис келет. Абу Разим болуш керек, рависи разияллаху анху, адашпасам. Айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимде-ким бир оорулуу адамга зияратына жөнөсө, 70 миң периште буга дуа кылат экен. Канча? 70 миң периште кимге дуа кылып атат? Оорул зиярат кылган кишиге. Эми сиз өзүңүз айтыңызчы, ооруп атканга Алланын кандай мамилеси болот дейт да? Зияратка кетип аткан кишиге ушунча периште дуа кылып атса, ооруп аткан адамгачы? Ооруп аткан адамдын кээде кыйналганда дегени таспих деген сөз. Таспихни соого жазылат экен. Периштелерге Алла айтат экен, таспихни жазылат. Кыйналып атат булчу. Оң жака, сол жака кыйналып атат. Ошонусуна үндөн деп чыкканына таспихни соого жазылат. Алла, устаз айтат эле, оорунун ушундай соопторун айтам, ооруганды каалап калбагыла дейт. Демек иншалла алхамдулилlah бу оорудагы Алла Тааладан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оору менен көз жумдугар. Ошон үчүн Алла Тааладан афият сурашыбыз керек. Не сурабыз? Афият, аман, сак саламатчылык, дайыма ден соолук сурайт туган. Биздин иман ага жетпейт, чыдай албайбыз биз. Ден соолук, амандык сурайт. Бир кээде баш оору, кээде ич оору, кээде да бир башкандай оору болуп калса, кычалат болбо. Үмүтсүз болбо. Вообще оюңузду, ниетиңизди, ишенимиңизди бузбаңыз. Алла Таалам жакшы көргөн бенделерине сыноо үчүн берип турат. Суроолорго көрөйлө. Алла Таалам баарыбызга ден соолук берсин. Денибизге дагы, руханиятыбызга дагы ооруларга шифа берсин. Алла бардык нерсени жаратуучусу. Ошондой эле ал өзү жараткан нерселерге эч качан муктаж болбойт. Бирок эмне үчүн анда Алла сүйлөйт, Алла күлдү деген жана башка ушул сыяктуу адамдарга мүнөздүү нерселер Аллахка да мүнөздүү болуп айтылат. Сиздин сөзүңүз менен жараткан нерсе эч качан муктаж болбойт, тууба? Алла сүйлөйт дегени караңыздар. Калламаллаху Муса таклима. Алла субханаху ва таала сүйлөйт Муса пайгамбар менен. Бирок биздин сүйлөгөнгө окшош эмес ал. Сиздин акылыбыз ага жетпейт Алла Таала. Алла Таала билет, Алла көрөт, Алла угат, бирок биздин көргөнүбүздөй эмес. Биздин укканыбызга окшош эмес. Лейса камисли шей, Алла жаралганга таптакыр окшош эмес ал. Мени, күлөт деген жерден келет, бу табир кылып, Алла разы болот деген сөз. Негене? Алла капа болот, Алла наразы болот деген сөз бул. Бу сыфатка кирилип калат. Эгер суроом туура эмес болсо, кечирим сурам. Жок, туура эле. Алла субханаху ва таала эч кимге муктаж эмес. Аллаху самад. Самад деген сөз ушул. Алла бирөөнө дагы муктаж эмес, башка бардык Аллага муктаж. Бул самад дегенин котормосу ушундай.
Балам 2 жаштан өтүп калды, таза сүйлөй албайт, чулдырап сүйлөйт. Насаат айтыңыз. 2 жашта ошондой эле болот, Айнан. Биздин 4 жашар балабыз чулдырап атат го. Сиздики нормально экен. Дуа кылып коюңуздарчы. Дейт, үйлүү болуп алайын дейт. Буга дуа кылайлы мен. Майны балаңыз 2 жаштан ошо Куран окуп кетсин деп эле дуа кылайлы. Иншалла. Алла разы болсун. Ошо үмүт менен неме кылат да. Тез сүйлөсө, атайын ошондой экен да, тез басса дейт экенбиз, тез сүйлөсө деген биз шашмаулы экенбиз. Хуликал инсан ажула, инсан шашма жаралган да. Инсан шашма. Бирок Алла Таала Кур'анда, шашпай иш кылгыла дейт. Секундта эле жерди жети, мына асман жер жаратып коет эле. Эмне үчүн анан Алла Таала 6 күндө жаратты? Сиздерге бизге сабак бериш үчүн. Бир иш кылсаң шашылбай эле кыл. Шашкан учуру бар. Каерде? Тообада шашыш керек. Неде шаш керек эне? Тообада шаш керек. Тообада шаш керек. Адам өлүп калса көмгөндө шаш керек. Кыз бойго жеттиби? Ошону эми турмушка бергенге шаш керек. Кармап отура бербей. Рахмат. Устаз, мен үйлөнө албай жүрөм. Өзүм намазга бекеммин. Жамаат менен жаратканга кайрылып дуа кылып коюңуздарчы. Аллахым барыңыздарга ыраазы болсун. Алла Таалам имандуу жубай насип кылсын сизге. Амин. Устаз, мен илим алып жатам. Даватка чыкпай туруп илим алып чыксам жакшы го. Илим албасаң шайтан харакаттер дейби? Харакаттер. Мындай да. Туганда даватка өзү илим алган үчүн чыгыш керек да. Не үчүн чыгыш керек? Кээбилер киши башкачараак түшүнөт да. Даватка чыкканда угаңыз. Алла Таалага чакырганды үйрөнгөндү, намазды үйрөнүш үчүн, илим алыш үчүн, Алла менен байланыш түзүш үчүн, зикирди үйрөнүш үчүн, кызматты, кичпейилдикти, жакшы мүнөздү үйрөнүш үчүн, ихластуулукту үйрөнүш үчүн, адамдарды бөлбөй, ар бир адам тааныгансың, тааныбайсыңбы, ошонун бардыгын жакшы көрүш үчүн. Ошон үчүн адам оңолуш үчүн чыгат да. Эгерде бунун ушул даваттын негизги максаты угал ислахун нафс деп коет. Адам өзүн оңдоо үчүн даватка чыгат. Кээ бирler ушул нары өтпөйт да менсиненчи. Жок эле деп туруп, тукам. Биз оңдой турган иштерибиз көп да. Биз оңдой турган жерлерибиз көппү же кандай? Толтура го. Мына Алла даватка эмне үчүн илим алыш үчүн чыгып атат. Дараттын илимин билбейт эле, бирок практика түрдө алып, теориядан практика күчтүү болот, билип коюң. Буну эч ким менен мындай кичине теория, практиканы жакшы түшүнгөн адам менин сөзүмө каршы чыкпаса керек. Практика бул баары практика да. Сен 10 том машинанын китебин оку, машинада отуруп айдабасаң айдай албайсың сен. 5 том плаваниянын китебин оку, сууга түшпөсөң кирине албайсың сени. Икинде көрөбү. Ол колду мындай кылыш керек, демди чыгарыш керек, мындай сууга түшпөсөң каяктан жердин үстүнө киринесиңби? Туурабы? Бул дават практика. Никене? Аллаху акбар. Керемет. Просто адам өзүн оңдой турган убактысын сактап, точно ошо амалдарды кылып кел, 3 күндө аулия болуп келбесең мага кел. Көзүңүз сакта, тилиңиз сакта, жүрөгүңүз сакта, оюңуз сакта. Эмнеден? Арам нерселерден. Мечиттин ичинде. Аллахым берем десе 1 күндө деле барат, кеч эмес ал. Өзүнө байланыш, өзүнүн марифатын Алла берем десе 1 күндө берет. Эң биринчи илим марифатуллах. Биринчи Алланы таануу илими. Биринчи ал морфология илими эмес. Мисалы медреседе отуруп алып морфология окуп атканыбызда ошону илим дейбиз дагы, Алланын жолуна чыгып, Алла менен таанышкан илимди илим дебей. Сүйлөгөндө итияттап сүйлөш керек, жазганды итияттап жазыш керек. Аны да жокко чыгарбайбыз. Алхамдулилlah 10 жыл оку. Морфология сизге да Кудай кааласа дагы акырын сарф, нахви, балагат деген илим, Куран, хадисти жакшы түшүнгөнгө алып барат, разговор жок. Бирок жалпы мына бардык элди, Кыргызстанда мисалы 7 миллион калк болсо, бунун бардыгын кайсы медресеге киргизесиң? Биринчиден медресе 21 жашта эле калат. 50 жашка чыгып кайсы медресе мени кабыл алат? Мен бизнесменмин, 2 күн окуп, 2 күн дордойго чыгам. Сени эч ким кабыл албайт. Алла субханаху ва таала алхамдулилlah басып жүргөн медресе берди бизге. Эмне? Даватты басып жүргөн медресе деп түшүн. Эмне жөн анеде курулуп турган бир медресе бар, бир басып жүргөн медресе бар. Мындай деп айтып берейин силерге. Демек, эң биринчи Алла Тааланын илимин алуу.
Ахиреттен илимин ал. Жөнөкөй нерсе эмес. Практика түрүндө даратты сразу көрсөтүп атат сизге. Намазга тургузуп сразу ушундай үйрөтөт. Фатиханы ошондой таджвид кылып атат. Эчте сүрөнү билбейсиз. Хотя бы ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллахты билесизби? Давай ошону кайталаңыз. Мааниси, мазмуну, максаты. Эми будан кийин альхамдулиллахи раббил аламин айтсаңыз, жок. Ха деп чыгарыңыз. Практика түрүндө сизге 3 күндө, 40 күндө канча нерсени үйрөнүп атат. А бул мен үйрөнүү бул илим эмеспи? Кызматты үйрөтүп атат. Мешитке киргенде оң бут менен кирип, сол бут менен чыгып, ажатканага алхамдулилlah аны музакарасы, тамактын музакарасы, мечиттин ичинде жүргөндө музакарасы, бардыгын тууганы. Талимде отуруп, айра кара фазаилдарды окуп, зикирлерди, тахажжуд намаздарды мындай окуп, мындай кылып туруп барды. Суроолор козголуп, динге кызыгуу козголуп, көбөйүп. Ошон үчүн иншалла каратыр, алхамдулилlah, бул дагы илим. Мени бул дагы эмес, бул өзү илим. Уста жаман ойлор көп келсе, эмне кылуу керек? Аузу биллахи минаш шайтанир раджимди көп айтыш керек. Жакшы ойлогонго аракет кылыш керек. Каада менен жалсадагы дуаларды фарыз намазда окуса болобу? Каада менен жалсадагы болот. Эгерде бирок имам болсоңуз узартпаңыз да. Имам болуп кала турган болсоңуз, намазды тахфиф, жеңилдетип окуганга имам буйрулган. Макулбу? Жеңилдетип дегенден кийин баягы тез болбош керек. Кийимдер ушундай болот, андай кылбаш керек. Өзүнүн алхамдулилlah, өзүнүн важиптери, сүннөттөрүн толук аткарыш керек, адеби менен. Бирок 3 жолу субхана раббиял а'ла деген жетиштүү бул. Ошол жерге 5-7 жолу айтып отура бербеңиз, эгерде имам болсоңузчу. А бирок тез субхана андай да болбойт. Сиздин атыңыз ким? Ушу жагабы сизге. Жакпайт да. Аллахтын атын ушул тез айтсаң, Аллага жагабы. Келер субханалла, шашылба, субханалла, алхамдулилlah, тактак айт, Аллахтын атын жакшы айт. Көбүнчө зикирде дагы ушу жакшы суроо берип койдуңуз. Көбүнчө зикирде, таспийлерде биз тилибиз менен пайгамбарга салават айтканда саллаллаху Я, эмне дегениң ал? Саллаллаху алейхи ва саллям деп эле айт. Сен бирок оодо. Жакшы дагы. Biz саждаga барып 3 жолу нормально субхана раббиял а'ла, субхана раббиял а'ла, субхана раббиял а'ла. Ал ушунун бардыгын бирден айтып коет. Кандай айтат дейт аңгаласың. Оюнда эле айтып коет ошо түнү. Андай кылбаш керек. Демек бул Алла Тааланын атын айтып атканда адет менен айтыш керек. Алланын атын айтып атканда маани берип, сиз апаңызга кайрылсаңыз кандай кайрыласыз? Атаңызга кайрыл, атын менен кандай кайрыласыз? Агаңызга, мугалимиңизге кантип кайрыласыз? Мен деле бир амат маса десем, жиндин келет да, түшүнбөйт, эмне айтып атат депчи. Анан айтат да, мисалы, максат, мисалы, нормально аты. Ар бир тамгасы өзүнүн ордунда толук тунук угулуш керек. Ошондой бул жерде дагы туугандар. Мусулманчылыкта топтолгон акчаны курс ылдый убагында рубльга же долларга алмаштырып, курс көтөрүлүп учурда алмаштырса кандай болот? Мындай караңыздар. Обменка бардыгы адал, жакшы иштесин. Бирок долларды долларга, сомду сомго болбой калат. Мисалы $10,000 эскини берди, макулбу? Мага $9,000 жаңы. А бул болбойт, ушу арам аны. Долларды сомго, сомду рубльга каалагандай кыла бериңиз. Азыр сактайсызбы, эртең сатасыз, бир жума сиздин ишиңиз. Арзандап кетсе сиз күйөсүз, кымбаттап кетсе сиз утасыз, таваккул сизде. Бир гана ушул жерде айтып кое турган эскертүү, эгерде мамиле кылган болсо, көп ушундай суроолор бар. Россиядан Кыргызстанга мындай рубль, мындай эмеси, курсу мындай эле, мен берип атканда, алып атканда мындай болду деп келишпестер көп да. Караңыздар. Ошол берип атканда жакшынакай жазып коюңуз. Мына мынча депчи. Анан мен дагы бир оңой бир жол сунуштайт элем. Бирөөгө эгерде ушундай суроолор көп болгондуктан ушу башкалар да пайдалансын деп атам. Эгерде $10,000 карыз берип тур деп атат. Ошол эле кезде курсун бычып атат. Кийин курс ылдый болобу, өдө болобу, ушун менен неме кыласың депчи. Аны жакшы болбойт. Сиз $10,000, $5,000 сом менен бериңиз, $5,000 доллар менен бериңиз. Ол сом 50-ге түшүп калабы, же 150-ге көтөрүп кетеби, айырмасы жок. Экөөң тең зыян болбойсуңар да. Түшүнүктүбү? Түшүнүп жатсыңарбы? Биз азыр $10,000 ушуну сом менен берсең, рисковать атасың да, коксулду болуп кетсем не болот депчи. Şu men berip aткан ошо карызга берип турайын деп атасыз. Туура, Алла разы болсун, берип туруңуз. Бирок кийин кайтарып атканда курс ылдый болуп кетсе, мага зыян болбойбу деп атасыз да. Түшүнүп атасызбы?
Эгер ал кошуп бере турган болсо, риба болуп калат, сүткорлук болуп калат. Ошон үчүн өзүнүн курсун жоготпош үчүн, макулбу? 5000 не менен? Сом менен. Азыр бүгүн канча Моссоветте? Ошо сом менен. 5000 канча? Доллар менен. Мына. Досум жазып кой. 5000 сом канча болот азыр бүгүн? 88де канчадан алды? Вот ошо менен жазды дагы, 5000 долларды менен берди. Мынанча сом бердиңиз, болду. Ал бир айдан кийин ылдый өдө болобу, ошончо сом келет, бул доллар келет. Экөөнү койсоңуз, экөөнү тең. Машалла. Тигиге дагы зыян эмес, сизге дагы зыян эмес. Түшүнүктүүбү? Канткенде Кур'анды окууну бат үйрөнөбүз. Убакыт бергенде. Любой нерсеге убакыт бериңиз, тез үйрөнөсүз. Иман канткенде күчөйт. Иманга даават бергенде. Амалга кантип бекем болсок болот, амал кыла бериңиз, бекем боло бересиз. Күнөөм көп кантейин, истигфарды таштабаңыз, күчөйтүңүз. Мусулман биринчи эмнеге көңүл буруш керек? Биринчи жараткан Алла менен мамилени оңдош керек. Көкү улуу Мамасали авам каза болду. Бир дуа кылып коюңуздарчы, Алла разы. Алла рахматын алсын, жайын жаннаттан бейиштен берсин. Мунуларды токтоткуlayım кичине. Аныстыры бүтүрөйүн деп калдык. Аял менен кошулгандан кийин жуунуп туруп, анан зара кылсаң дагы гусул важип болуп калабы? Мындай турганда. Төшөк маселесинде болгондо дагы айтайлы. Азыр бүтүп калдыбы? Акыркы мына. Төшөк маселесинде кошулуу болгондон кийин тургандар жунуп болуп калат дагы, гусул важип болуп калат. Эң биринчиси ажатканага барып бошонуш керек. Зара менен же болсо калдыктарын чыгарыш керек. Андан кийин булганган жерди жууп, анан даарат аласыз дагы, анан гусул кыласыз. Бүттү. Жолу ошо. Эми бир адам зара кылайын десе, зарага баргысы жок. Каалабайт мисалы. Мениби? Анда сразу барып туруп, зара кылбастан туруп жуунганга эмес. Кичине денеси муздап, жесе нары бери баскандан кийин, анан жууна турган болсо, кийин зара кылса деле кайра гусул албайт. Бир маселе качан болот? Мисалы бир адам кече өткөндө да сабак берди да, бирөө зара кылды, макулбу? Жуунгандан кийин, анан кийин дагы уруктук чыкты дейт. Түшүнүктүбү? Ал уруктугу эгерде ошо шахват аркылуу, мындайча айтканда, кумар аркылуу белден үзүлүп, атырылып чыккан болсо, анда гусул важип болот. Китептерде ачык айткан, эгерде бир оор жүк көтөргөн болсо, же оорунун себебинен эркектик урук чыкса, ага гусул важип болбойт тургандар. Түшүнүп алгыла да? Ага гусул не? Кээ бир адамдарда заранын ордуна ошондой эркектик урук чыгып калат да, бир оор жүк көтөргөндө, оорунун себебинен. Ага качан важип болот? Минал ма'i дафиq. Атырылып чыккан уруктан гана гусул важип болот. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулилlah. Алла разы болсун.